айылыбыз түптөлүп, элдин баары ыраазы, элдин атынан сизге баары ыраазычылык билдиребиз. Ушул айылдын түптөлүшүнө салым кошкондор Элчибек Нуржадиевичке дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мына Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Абилаевичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мына Кара Суранын жетекчилери, ар бир мына акимибиз азыркы Канат Касеновичке, мурда айылдын көчүрүп чыгарууга көп салымын кошкон ушул Темирболот Асаналиевичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Калган мына кадастр жетекчилик кызматкерлери, архитектуранын жетекчилиги кызматкерлери, мына Кара Суу реттин жетекчилик кызматкерлерине, ошондой эле мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине, баардыгы телекомго, кала берсе баардыгына сос канча иш кылса баардыгына ошо элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздин баягы берген тапшыруу боюнча баардыгы күнү түнү тынымсыз ушул жерде иштеп биздин элге аябай чоң кызмат кылып өтө элим атынан, ошо айылыбыздын атынан баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Айрыкча сизге мына тарых биздин эл үчүн аябай чоң тарых жараттыңыз дейбиз. Бизде мындай күтпөгөн, ойлобогон ушундай убактар болгон, ошо айылды таштап чыгып кетишке дагы ыраазы болгон эле бирок ошо элибиздин сабырдуулугу менен, патриоттуулугу менен ушунчалык баягы элди, жерим, мекеним деген өзүбүздүн ортобузда баягы ушундай өзүнүн ынтымакчылык менен ушул эл кармадык. Мына акырында мына сиз окшогон бизге Алла өзү сизге бизде ушундай президент жөнөттү. Ушундай берди мына азыркы күндө биз аябай ыраазыбыз. Мына заманбап өзүңүз айтып өттүңүз, ушундай жаркыраган үйлөргө кирип жашоону бизге насип кылган экен. Мына баардык ата бабаларыбыздын өзүнүн элибиздин журтубуздун ушул кылган дуаларын менен мына ушундай бизге жетишкенге жетип отурабыз. Рахмат сизге, чоң элим атынан журтуман баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Эң негизгиси ошо элге шарт түзүп берип, жыргал жашоодо жашасаңыздар, бизге ошол бакыт. Анан азыр сөзүмдө да айтып кетпедимби, жана бийик кабат үйлөрдү салабыз, ушуну жаңы эле кошуна кылып мен команда бердим, тапшырма бердим, жакында келип ишти башташат. Анан баягы жетпей калган бир келин, эки келин кармап отургандар да бар да үйдө туурабы, бир үйдө. Ошолорго беребиз. Бирок ипотека аркылуу 20-25 жылга деп туруп. Жакында келип салат. 5 этаж болобу, 9 этаж болобу, канча бийик салса ошончолук жакшы. Бак курултайда сүйлөгөн аксакал көрүнбөйт го. Рахмат сизге колдоп бергениңизге. Эл журттун чоң соогуна калтырып, жиналган элдер Кудай кааласа күн ыраазы болуп, гүл жайнап отурат. Отурган аксакалдар отуруп алып, ката дуасын берип атат сизге. Рахмат. Кабыл болсун. Рахмат сизге. Акыркы мезгилде бир идея чыгат, элибиздин атынан. Мына жаңы мектеп курулса, ошо сиздин атыңызды коелук деген. Бай жок. Ассаламу алейкум. Кандай саламат жүрөсүзбү? Жакшы. Мен сизди издеп атпаймынбы? Ооба. Жолукпай калдым эле. Мен эми умрага барып келдим. Жакшы, кабыл болсун. Жакшы, рахмат. Умрага барып, элибизден сурадым. Ынтымакты бер, рызкы бер элибизге. Баардыгы жакшылыктарды берген Кудайым. Анан эми сизден сурадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Рахмат. Мени сурап издегениңиз үчүн рахмат айтам. Рахмат айтам. Кескелдик жебей калдыңызбы деп. Кескелдик жебей. Анан адырдын ичинде кескелдик жейбиз. Анан эптөөлө адырдын ичине барып койсо эл кантип жашайт. Эми мына эми. Кудай буйруп мына жакшылыктарга барактар аман болгула бардыгыңар. Бардыгыңар бар болгула. Мына президент экөөбүздүн мээнетибиз жакшылыктардан келди. Рахмат дагы бир жолу. Үйдү көрөлү. Көчөлөр асфальтталбай калган экен, жазында асфальттап беребиз. Шагыл төгүлгөн көчөлөр бар. Мейли эми жакшы туруңуздар эми. Мен кийинки иш чарама барайын.